Бүгін Қарақол шаарында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу дагы бир балабакча пайдаланууга берилди. Атайын кызматтын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына караган Асыл Мурас аталышындагы бакчаны УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү келип ачып берди. Саламатсыздарбы жолдоштор? Каракол шаарындагы жаш балдарыбыз үчүн атайын курулган Асыл Мурас балабакчасынын ачылышы менен коттуктаймын. Ура! 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 Эркен төр. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу ардагерлер, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жана биздин урматтуу кичинекей жаш балдарыбыз. Бүгүн биз өтө чоң кубанычта болуп турабыз. Себеби дегенде Каракол шаарында биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин иштеген кызматкерлерибиздин балдарынын, жаш балдары үчүн атайын курулган балабакчанын ачылышында. Урматтуу ата-энелер, бул маселени эми Каракол шаарына биз кечирээк куруп ачып калдык. Ошондуктан сиздерден кечирим сурайбыз. Бирок ошол эле мезгилде мен сиздерге маалымат бере кетейин. Ушундай балабакчалар биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бардык облустарында ачылып бүттү. Бардык жерде. Мурда билесиздер, биздин кызматкерлерибиз кайсы бир облустарга барып иштей турган болсо, балдарыбызды, кичинекей жаш балдарыбызды ар түрдүү садиктерге алып барып, орнотуп, алар менен мындай көп ыңгайсыздыктар болчу эле. Эми андай болбойт. Эми мындан ары ушу Каракол шаарына, Ысык Көл облусуна келип иштеген биздин кызматкерлердин өздөрүнүн балдарыбыздын, кичинекей балдарыбыздын, өзүбүздүн мындай балабакчабыз болот. Ачылуу аземдин жүрүшүндө Камчыбек Ташиев өлкөнүн жана коомдун бир катар маанилүү маселелерине токтолду. Тактап айтканда, коопсуздук кызматынын кызматтык жоопкерчилиги, үй бүлөлүк коопсуздук жана жаш жеткинчектердин келечеги айтылды. Республика боюнча ушул балабакчаларды бутуна кайрадан тургузуу, балабакчаларды туура эмес алынып кеткен балабакчаларды кайтаруу боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өтө жакшы жумуштарды жүргүзүштү. Бүгүнкү күндө жалпы эсеп менен алганда республика боюнча 100дөн ашык балабакчаны биз кайра өз ээлерине кайтарып бердик. Себеби ошол балабакчалардын көпчүлүктүү мурдадан туура эмес жанагы менчиктештирилип кеткен, же балабакчалардын ордуларына башка мекеме ишканалар тартып алышкан, же болбосо кайсыл бир башка максатта пайдаланып келишкен. Ошолду кайрадан кайтарып берип, жергиликтүү бийлик органдарына ошол кайрадан балабакчаны түзөп бутуна тургузуш үчүн кайтарылып берилди. Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, мен сиздерге кайрылып кетемин. Ар дайым айтып келемин, дагы айтамын. Биздин кызматкерлердин арасында үй бүлө эң негизги приоритеттердин бири болуш керек. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн өзгөрүп атканын көрүп атасыздар. Биздин мамлекетибиз, Кыргызстаныбызда биз көп болушубуз керек. Муну биз алдыга койгон негизи максаттардан кылып жашашыбыз керек. Көпчүлүгүнө ушуну айтсаң, кээ бирлери муну күлкүгө айландырып атышат. Кээ бирлери муну тамашага айландырып атышат. Урматтуу кызматкерлер, силер жакшы билесиңер. Мамлекеттин келечегин, мамлекетибиздин коопсуздугу бул адамдарда. Мамлекеттин келечеги, коопсуздугу бул биздин адамдарыбызда болот. Адамдарыбыз көп болсо, бизге коопсуздугубуз камсыз болот. Ал эми балдардын жаркын келечеги үчүн түзүлүп жаткан мындай мүмкүнчүлүктөр үчүн ата-энелердин атынан төрагага ыраазычылык да билдиришти. Камчыбек Кыдыршевич айтып кеткендей, акыркы жылдары бүткүл Кыргызстан боюнча аябай чоң, зор өзгөрүүлөр болуп жатат. Барыңыздар көрүп турасыздар. Каракол шаарына эмне деген аэропорт ачылды, спорт комплекс ачылды, жолдор жасалып атат, мектеп, школдор ачылып атат. Ошонун арасында бүгүн 23 май 2025 жыл Асыл Мурас заманбап балабакчасынын ачылуу аземинде турабыз. Ушул Асыл Мурас балабакчасын ачып берген, бизди колдоп кубаттаган Камчыбек Кыдыршевич, сизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик, албан эл сизди колдойт, кубаттайт, эл сизге ишенет. Мындан ары да өнүгүп өсө бериңиз, бизге духтан бериңиз. Биздин ушул
Кыргызстаныбызды коргогон коопсуздук УКМК кызматкерлерине мындан ары да жакшы албан мүмкүнчүлүктөрдү жаратып бере бериңиз. Сиздерге чоң рахмат. Асыл Мурас балабакчасынын курулуш иштери 2024-жылдын июнь айында башталган. Имараттын жалпы аянты 1500 чарчы метрди түзөт. Билим берүү мекемеси 3 кабаттан туруп, 3 жаштан 6 жаш курактагы 100 балага ылайыкталган. Бакчанын ар бир тайпасы өзүнчө дизайнда түзүлгөн, бири-бирине окшобойт деп айтууга болот. Ошондой эле мындагы пайдаланылган, курулушка дагы пайдаланылган материалдар экологиялык, таза деп айтсак болот. Андан сырткары ушул бөлмөнүн ичинде өзүнчө балдар үчүн физикалык мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга дагы шарттар түзүлгөн. Андан сырткары бул жакта өзүңүздөргө көрсөтө кетейин, оюнчуктарга дагы көңүл бурсак болот. Булар дагы ошол таза, экологиялык сапаты мыкты оюнчуктар дагы тандалып алынган. Биякта ар бир бала менен индивидуально иш алып барганга болот. Мисал үчүн подвалда спортзал бар, танцевальный кружокко өзүнчө бөлмөлөрү бар. Андан тышкары кружоктор менен иш алып барууга толук мүмкүнчүлүк бар. Жалпы 4 тайпа болот. Ар бир тайпада 25тен бала болот. 4 тайпада жалпы 20 кызматкер болот. Мен кошкондо 20 кызматкер. Анын ичинен 8 тарбиячылар болот, 12-си тех кызматкерлер. Салтанаттуу иш-чарада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкө ичиндеги бала-бакча көйгөйүн чечүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы имараттар курулуп жаткандыгын да кошумчалады. Нурзада Сыдыкова, Майрымбек Абдибилал уулу, Регион, Каракол шаары.